63 жашка чыккан Ырсалат эненин туулган күнүнө кирип келдим да каласа азыр саналуу мүнөттөрдө гүлүн дагы тапшырамын. Кандайсыз Ырсалат эне, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Бүгүн туулган күнүңүз турбайбы? Бишкекте Жазгүл деген кызыңыз барбы? Бар. Мына ошол кызыңыздын демилгеси менен эми калган кызыңызды мен тааныбайт экенмин, бирок ушул жерге келип билип атам, калган бир тууган кыздарыңыз дагы, бир туугандары дагы сиздин өзүңүздүн кыздарыңыз дагы кошуп, мына ушул сиздин туулган күнүңүзгө белек уюштуруп, мына Мен Энем деген программага монда гүл заказ кылышып. Бул андан кийинки мына апам намаз окуйт деп жай намазды эми мындай эле коюп турасыз, жай намазды, намазыңыз кабыл болсун, анан жардам берип койсоңуздар, мына жолугун салганга энен да. Жолугун салып койсоңуздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Ырсалат эне 63 жашка чыктыңызбы? Пайгамбар жашында экенсиз. Мына ушундай 63 пайгамбар жашын белгилеп аткан мезгилде ушундай сюрприз болот деп элестеттиңиз беле? Жок. Элестетпедиңиз беле? Жолугун сала бериңиз. Ал жолуңуз ар дайым башыңыздан түшпөй жүрсүн, эне туулган күнүңүз менен. Өзүңүз күзгө жеттиң, жолуңуз күзгө жетсин. Мындай туулган күндөн дагы көт өткөзө бериң апжа. Ырсалат эне, мына ушул ушундай сюрприз деп элестеттиңиз беле, элестетпедиңиз беле? Болот ушул туулган күнүмдө, ушул 63 жаш курагымда. Ушундай сюрприз болду беле, болбоду беле? Болду элек беле, Эми просто мындай неме болуп аткан. Билген эмессиз, эч кандай билген эмессиз. Жок. Ырсалат эне, айтсаңыз, мына ушул жашка келип канча бала чоңойттуңуз, канча небереңиз бар, канча чебереңиз бар дегендей. Неберелер Кудайга шүгүр 8 неберем бар. Анан эми небере көрүп атам. Кийин жагын аттап өтөрөкмүн. Канча балаңыз бар? Балам 4 кызым, 1 уулум бар. 5 экен жалпысы. Бардык ушул жердеби же кээ бирлери чет мамлекеттерде иштешеби? Уулум Россияда иштейт. Бир кызым Новосибирде иштейт. Бул кызыңызбы? Мына кызым, мына чоң кызым, эң чоң кызым. Эң чоң кызыңыз. Калгандары ушул айылына чөйрө, өзгөнүн тегерегинде турмушта. Бишкекте. Турмушка берген. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз эне? Айтыңызчы. Өзүңүз менен кошо чалыңыз экөөңүз кантип ушул 5 баланы эрезеге жеткирип чоңойттуңуз? Жаш кезде мен жалаң эле ушул эмени Акшарстованы бүткөнмүн, медик. Саламаттык сактоо тармагында иштедиңиз, тармагында иштедим. Анан кийин 17 жыл иштеп, кайра ону сал башка жактан көрөйүн деп, госрегистрде кассир болуп иштедим. Жер кыймылсыз мүлк боюнча. Өзүңүз кесибиңиз медикпи? Жалпы мамлекеттик кызматта канча жыл иштедиңиз ошондо? 13 жыл иштеп, ушул пенсияга узатышты. Азыркы күндө пенсиядасыз? Азыркы күндө пенсиядасыз. Канча деген жаш келиндерди торолтуп десеңиз, канча жаш балдарды төрөтүп дегенде, ушундай бир кал саламаттыгына бир эмгек сиңирипсиз да. Мына ушул тармакта дагы бир топ грамоталарды алгандырсыз. Грамоталар эми сандыкты ача элекмин толтура. Кудайга шүгүр. Эми ушул учурдан пайдаланып, атын атаса кут сүйүнөт дейт. Эми балдарыңыз тууралуу айтып берсеңиз, ушу 5 баланы чоңойтуп, баарын илимдүү кылдыңызбы? Эми мисалы үчүн мен чоң кыздан баштасам, ушу кыздарды кичине бир жерим бар, арманым бар, окута албай калдым, ошо турмушка байланыштуу. Мен деле өзүм окшоп ушу спас кылышарды окутуп, ушу бийик жүрсө экен дедим эле. Эми турмуш саал эми мындай өдөлдү ишка иштегендер болот экен. Окута албадым. Кийинки кызымды окутпадым, өзү деле Швецияда, ошо өнөрү чыгып өзүнчө Швецияда иштейт. Баламы окуттум. Колледжде окуп бүттү, дипломду эми алат. Калган кызым, 2 кыздарым окуткан жокмун. Ошо өзүнүн айлан чөйрөдө ошо кичине кабар алып, апа деп келип турушат. Кудайга шүгүр, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Ошентип 5 баланы бактым. Эми кыйналган деле жокмун, эми жаш экенмин, кыйналганда азыр болуп атат. Онда кыйналганым жок, жакшы эле. Эне эгерде туура келсе, чалыңыз тууралуу 1-2 ооз сөз сүйлөп койсоңуз, абышкаңыз тууралуу. Ошо чалым, ошо совхоз немелерде чарба жөнүндө иштеп жүрдү. Анан ушул экөөлөп мен ооруун жеңилди колдон алып, оорду колдон алып жеңилди жерге коюп
Бириге ушундай жакшы ынтымак, бири-бирибизге сиздин биздин жаман сөздөр өткөн жок. Мен терең ыраазычылык билгизем, жакшы жашадык ушу. Балдарды бактык ушун маслихаттар менен жакшы иштеп. Эми эне отурсаңыз, отурган жерден бир сизди да кыйнабайын дагы, анан кенен чором сизди куттап келген ушу жаныңызда турган эжебизден, энебизден бир маек алалы. Мына бүгүн Ырсалат деген эненин туулган күнү экен. Сиз кимиси болосуз? Мына ошол эненин адамдык сапатын айтып кетсеңиз болот, өзүңүздүн тилектериңизди, ниеттериңизди билдирсеңиз болот эне. Бул биз өзүбүз 8 бир тууганбыз. Эң чоң эжем бул. Сиз бир тууган Бир тууган сиңдиси болосуз. сиңдиси болом. Биякта менен кийинки сиңдим. Анан булар ошо эжемдин кыздары. Эжемди биринчиден куттуктап коеюн. Эжем ушу пайгамбар жашыңыз кут болсун абже. Ден соолугуңуз чың болсун. Өздүк майрамыңыз менен куттуктайм. Дайыма ушу бир туугандарыңыздын төрүндө, кыздар балдарыңыздын төрүндө, төрдүн көркү болуп, биздин сый урматыбызга бөлөнүп, ысык чайларыбызды ичип, дайыма төрдүн көркү болуп, ал пайгамбарыбызчы болуп жүрө бериң абже. Бул абжем өзү айткандай медик, жакшы иштеген. Медик канча жыл, 16 жыл иштедиңиз, 17 жыл иштеп жүрүп, кийин анан ушу турмушка байланыштуу мына жерде госрегистрде кассир болуп иштеди. Ошол жерде иштеп жүрүп пенсияга чыкты. Балдар кыздары бардыгы жакшы, мына кызы Новосибирскийден келди, эң чоң кызы. Анан кийинки кызы бияктагы Ширини, бул ошо өзүнүн эл ана Чаңгет деген жерге турмушка чыкты. Мунан кийинки Жазгүл деген кызы сен өзүң билет экенсиң. Бишкекте турат. Уулу Москвада иштейт. Анан кийинки кичинекей кызы бул. Эне ушул көпчүлүк мисалы социалдык тармактарда, теле тармактарында болобу, деги эле коомчулукта дейбизби? Ушул акыркы кезеңдерде, акыркы кездерде ушул эне менен баланын ортосундагы мамиле, бала менен атанын ортосундагы мамиле, кайнене менен келиндин ортосундагы мамилеге кандай бир көз караштасыздар да? Азыркы коомдо ушул мамиле тарбиялуу багытта эле кетип баратабы же сиздерге салыштырмалуу бир топ айырмачылыгы барбы эне? Жок. Жакшы бул эжемин. Эми келинге деле жакшы. Бир уулу бар, келин алды. Келини жакшы. Кыз балдарга, күйөө балдарга, бир туугандарына мамилеси аябай жакшы эжем. Ак көңүл. Эч кимге мындай жаман ойлобойт, жамандыгы жок. Аябай жакшы эжем. Эже эми өзүңүз айтсаңыз, ошо келиниңиз тууралуу, небере чеберлер тууралуу, ошол Россияга кеткен кыздарыңыздын балдарын багып чоңойтуп атасыз да, туурабы эне? Эми мен айтып кете турган болсом, ошо Россияда балам иштеп атат. Ошо келин жакында келин алдым. Келиним жакшы, экөөнү бириктирип эми баягы чыккан доходдарды восстановить керек деп кетишти. Кетиргим келбеди бирок. Эне деген ушул неме экен да. Анан эми мына заманда жараша азыркы чөйрө, айына чөйрөгө карап кетишти, иштеп атат, жакшы, Кудайга шүгүр. Акыл эс бар, Кудайга шүгүр. Ар бир намазыңызда дуа кылып, ошолордун амандыгын тилеп атасыз, эне? Дуа кылып, намазды меткен сайын дуа кылып. Урматтуу көрүүчүлөр, Ырсалат эне менен маегибиз андан ары уланат. Жанында отурган улуулашып маектеше берели. Жанында отурган эжеден интервью алалы. Эже, бери карап туруп бир ушул Ырсалат энебиз тууралуу өзүңүздүн бир каалоо тилектериңизди билдирсеңиз болот. Сиз кимиси болосуз? Мен бир тууган сиңдиси болом. Сиз да бир тууган сиңдиси болосуз. Бир туугандар экен да бул жерде. Атым Карамат. Ушу бүгүн эжемин туулган күнү болуп, өздүк майрамына келип отурабыз. Эмне дейбиз эми? Абже өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз болсун. Алладан кандай жакшы нерселерди тилеп максат кылган болсоңуз, Кудай Таала ошо тилек максаттарыңызды кабыл кылып берсин. Анан мындай жакшынакай кыздарыңыз менен, балдарыңыз менен, бир туугандарыңыз менен дайым бирге болуңуз, көп жашаңыз, эч качан жамандык көрбөңүз. Мен ошону каалайм эжеме. Эненин тилеги эч качан жерде калбайт дейт. Сиз дагы энесиз да, эне Ырсалат эненин бир тууган боорусуз, туурабы?
Ошон үчүн сиздин дагы тилектериңиз ишке ашсын деген максатта биз кийинки интервьюну ала берели. Ушу улуу кыздын арат окшойбуз. Тай эжеси. Биз азыр байкоого калдык. Мына ушул топко бүгүнкү Салаттын туулган күнүнө бул энебиз да келип отуруптур. Эне айтсаңыз сиз кимиси болосуз? Мен бир тууган сиңдиси болом. Каракылжадан келдим. Мына караңыздарчы, бир туугандар чогулуп келипсиздер, Ол жакта кар жааса дагы ушу абжем бүгүн туулган күнү экен деп. Абже, сизге эмне дейм? Биринчиден ден соолук каалайм. Узак өмүр жашаңыз. Ушу балдарды кандай кыйналып салып чоңойттуңуз эле ушулардын ыратын көрүңүз. Келиндин ысык чайын ичиң, кыздардын сый урматын көрүң, күйөө балдарыңыздын. Şu den soğuk bolsa bardygy bolor edi abje. Мындай туулган күндөн дагы көп өткөзүң, оорубай сыркабай. Şu бир туугандар ушундай акта сыркоонун чекесинде ар дайым ойноп күлүп жүрө берелик. Эже айтсаңыз, мына бир туугандар чогулуп калыпсыздар да, мына төртөөңүздөр тең, бул эң улуусу Ырсалат эне, Ушу жаш кезде кандай тартип менен сиздерди бир мындай тарбиялачу да, ошол боюнча бир айтып берсеңиз. Абжем өзү строгий эле. Строгий, баары аябай жакшы тарбиялаган. Өзү кичпейил, чынчыл, ишине так, анан тиргиликке да ушундай абжем. Ол окуу жайды ham бүткөн. Себеби чоң деп абжем уткан экен, калганыбыз окуган эмеспиз. Абжем бар жок жагынан бар. Анан эми азыр акыр күндөр кичине ооруп да калды, ошо ден соолугу болсун. Кудай кааласа Ырсалат эненин 100 жашына келели, Кудай буйрса. Салтанаттуу тоюна келели, Кудай. Жакшы ниет жарым ырыс дейт, туурабы? Şu oorubay жүзгө чыксын. Şu туулган күндөрдү өткөзүп абжем чыгырып жүрө берсин, биз ушу акта сыркоону жайып. Урматтуу, бүгүнкү туулган күн ээсинин урматына атайын келип катышкан мынакей бир тууган сиңдилери отурат. Көрүүчүлөр, бул жерде сиңдилердин да калуу тилектерин уктук. Мына ушул калуу тилектерден кийин Ырсалат эненин эң улуу кызы. Азыркы учурда Новосибирск, Россиянын Новосибирск деген шаарында убактылуу иштеп жүргөн учур экен. Мына качан келдиңиз? Анан атайын ушул эненин туулган күнүнө келдиңизби? Атайын. Ооба, ушу эмне дейм, биринчиден ошо апам бир туугандарына рахмат. Ошо мен ошо алыскы жолдун атайы ошо апам пайгамбар жаш экен, туулган күнүнө келдим. Бүгүн 2 күн болду келгениме. Ушу аябай кубанычта болуп отурам. Ошо апамдын пайгамбар жаштын биринчиден эмне дейм, биринчиден апама ден соолук каалайм. Өмүрү узун болсун. Биздин бактыбызга апам бар болсун. Апам бар, биз бактылуубуз. Ошо апам айтып кеткенде 5 бир тууганбыз. Үйдөн улуусу менмин. Ошо апам туулган күнү үчүн атайы келдим. Ошо биринчиден дейм, апа ден соолугуңуз болсун, өмүрүңүз узун болсун, бактыбызга аман болуң. Ушинтип төрүбүздүн көркү болуп жадырап жайнап жүрө бериңиз, неберелериңиздин, чеберлериңиздин чайын ичиңиз. Ошо сиз бар, биздин бактыбыз бар, өтө бактылуубуз. Бир туугандарыңыз бар экен, мына өтө ыраазыбыз апама. Эми баардыгыбыз ар бирибиз өзүбүздүн турмуш жолундабыз. Ошо насибинче Эже, ушул күнгө чейин апа сизди мен сүйөм, апа сиз менин жүрөгүмсүз, сизсиз жашай албайм деп айтып көрдүңүз беле? мен айтканмын ушуларга чейин, постоянно звонок кылган, апа мен сизди жакшы көрөм. Ana ушул азыр көрүп аткан телекөрүүчүлөргө, YouTube көрүүчүлөргө бир өзүңүз мындай ушул эфир аркылуу, ушул программа аркылуу, Менденен программасы аркылуу бир кайрылуу жасап айтып коюңузчу. Апа мен сизди сүйөм деген бир өзүнчө бир айтуу дагы өзүнчө бир толкундануу жаратат да бул. Конечно, мындай сөздөрдү көп эле айтып жүргөм. Мен апамы жакшы көрөм, апа мен сизди аябай жакшы көрөм, мен сизди сүйөм. Ошо сиз бар, бактыбыз бар. Мен апамы өтө жакшы көрөм. Апам бар, биз өтө бактылуубуз. Канча вакыт көрбөй калсаңыз сагынасыз? Мен эми сагынам, эми 3 жыл дегенде келип атам. Азыр апамды сагынам, конечно, звонок кылып турам. Эми биздеги эми кайсыл жерден насип экен, ошо турмуш жолунда баардыгыбыз өзүбүздүн насибинче ошо турмуш тиричилигибизди кылып жүрөбүз. Анан эми азыр убактынча иштеп атабыз Новосибирск шаарында. Жакшы, ошо апа мен сизди аябай жакшы көрөм. Куттуктайм туулган күнүңүз менен. Ушундай туулган күнүн көбүн өткөрүңүз. Ушундай 100гө чейин Кудай кааласа, ошо Өмүрзак айткандай, ушу 100гө чыккан эмеңизде ушундай бейиши менекем программасынан берип, Кудай кааласа ошол да убакта да чогуу отурайлы. Ушу биздин атыбыздан ушу Москвада укмнын атынан, ушу бир туугандардын атынан апама подаркабыз бар эле, ошону берип койсок. Албетте, мына ошол азыр ушундай учурду көрүүчүлөр да күтүп атышат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, атыңыз неме делечи? Мен Динара эже, мына эң улуу кызынын дагы Минара деген, Минара деген эже. Ошо биздин атыбыздан ошо Москвада укмнын атынан, бир туугандардын атынан ошо апам аз болсо да көптөй көрсүн, ошо алтындай болуп жаркылдап жүрө берсин да, ошо сөйкө салып коелу деп чечтик. Ошо азыр подаркабызды ошо апама кулагына салып койсок. Мынакей алтын сөйкө салып атышат. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, атайын Россиядан
алып келишип бүгүнкү туулган күн ээси болгон бейиштин образын жараткан энекебиз Ирсалат энем. Мынакей сизге кыздарыңыз белектерин тапшырып атат. Кандай таасирленип атасыз эне? Аябай толкунданып, не дешин билбей, атымды эсимен чыгып кала турган убактар болуп атат. Рахмат ушу кыздардын өмүрү узун болсун, өрүштөрү жайык болсун. Ушундай кандай жерден келди, Москва деген узак жерден келип, атай ушу апамын бүгүн ушул пайгамбар жашында экен деп келип, ушуну тагып атат. Өмүрү узун болсун, бактылуу болсун, алган жары менен дайыма бир болсун, бар болсун. Ушу небелерим үйлөгөндө да бар, ушу сыймыктан төрүндө балкпай отуруп келейин ушулар. Мен айтам. Жакшылыгын көрөйүн, жамандыгын. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Ирсалат эне агынан жарылып турган учуру. Мына ушул учурдан пайдаланып, мына ушул ак жол салынган келин болот окшойсу. Жок, кызым. Кыз болосузбу? Сиз анда бир туугандарынан бир аз өзгөчөрөөк экенсиз мындай. Башкачараак көрүнөт экен, а? Эң кичүү кыз болосузбу же кандай? Жок, мына Бишкекте эже менен кийинкиси болом. Үчүнчү кыз болом. Энеңиз тууралуу айтып бериңизчи. Бүгүн мактаныңчы бир ушунча миллиондук аудиторияга бир энеңиз тууралуу бир элге айтпаган сөзүңүздү айтыңчы. Апама биринчиден ден соолук каалайм, өмүрү узун болсун. Не тилесе тилегине жетсин. Ушу неберелердин, чеберелердин чайларын ичсин, биздин чайларыбызды ичсин. Ушу улардын тоюн көрсүн, кыздар неберелердин тоюн көрсүн. Ушу апама ден соолук каалайм, ушу өмүрү узун болсун. Не тилесе тилек максаттарына жетсин. Рахмат толкунданып энеге болгон мээрим, энеге болгон калуу тилекти айтыш аябай ички бир айтып бүтө алгыс бир өзүнчө бир сезимдер менен коштолот демекчи. Ушул сөйкө тагып аткан кимиси болот? Кичинекей кыз. Эң кичинекей кыз, эркек кыз экен да, мынакей жанында туруп сүйлөңүзчү. Сиз үчүн мына Ирсалат эне ким, кандай адам? Мына ушул бир өзүңүз бир мындай бир жан дүйнөңүздөн чыккан, бир жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү тартып алаңызчы. Мына ушу 63 жаш пайгамбар жаштагын аябай бир керемет да булчу. Ушу абыт туулган күнүңүз кут болсун. Дайыма биздин бишенде жүрө бериңиз, туулган күндү дайыма ушундай жадырап, жайнап, күлүп ушундай тасыркон, ак тасыркон үстүндө жүрө бериңиз. Биздин маңдайыбызга бар болуңуз. Мындай жаштан да көп жашаңыз. Дайыма бир туугандар бар болуңуздар, барыңыздарга жакшы тилек каалайм. Ушу дайыма тасыркон алдында күлүп, жайнап жүрүңүздөр. Мен мынакей ошондо тиги балаңыз Бишкекте болуп калып атат азыр, башка. Азыр эжелер ошо Бишкектеги атайын куттуктайм деп күтүп аткан Жазгүл айым менен жана балаңыз менен түз балаңыз Россияда, балаңыз Россияда азыр. Ошол экөө менен түз эфирде байланыштырып койсок, эненин бир жүрөгүндө бир толкундантып, кичине бир тынчсыздантып койсок, кичине бир балдары менен сүйлөштүрүп, кичине бир ошого дагы убакыт келип калды. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ак тасторкон үстүндө бүгүнкү күндө Ирсалат энебиздин Ирсалат энебиздин туулган күнү белгиленип жатат. Жанында айлана чөйрөсүндө бүт өзүнүн бир тууган сиңдилери, бир тууган өзүнүн жакын туугандары ора болуп турат. Азыр саналуу секундтарда биз ушул учурда иштеп жаткан Москвада, анан Бишкекте иштеп жатышкан Жазгүл кыз менен байланыштырып атасызбы азыр? Жазгүл кыз менен, Ооба. Кандайсыз Жазгүл эже? Жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Мен Өмүрзак Азимкулов менин программасы. Азыр биз Ирсалат энени сүйүндүрүп, кубантып, толкундантып отурган чагыбыз. Азыр эми кезек сизге келип жетти. Мына ушул буйрутманы сиз аркылуу биз бизге маалым болгондон кийин ушу сизди дагы ушул Бишкектен атайын ушул азыркы учурда Өзгөндүн Закия деген кафесинде отурган Ирсалат эне менен байланыштырып коелу. Видеону ошол жака бурсагы. Ооба. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиз сүйлөшө бериңиз, мынакей Жазгүл кызыңыз менен сүйлөшө бериңиз. Чака барайын. Мына баласы. Кандайсың ба? Жакшы. Жакшысызбы? Рахмат, куттуктоолор болуп атат. Менен апа. Бактылуу болуң, ушу Кудайым көп жаштардан бери кыздарыбыздын кызматын көрүп, урматын көрүп жүрө бериң биздин маңдайыбызга.
Sizni yaxshi ko'ramiz. Xudoyim ko'p yoshlardan bersin doimo. O'rlaringizni mangdayına jiravering, bir tuğanlarımızın mangdayına. Var bo'lin apa. Orvan. Doimo bizni mangdayga jarqirab qaynab kulib jiraveringiz apa. Barliq yaxshiliklarni tilayman. Beni peşinime sizler de aytkaning gelsin, rahmat. Özlük maydanınız kutlu olsun apa. Azdayım bizim peşimizde var bolun. Kutuktayız apa daha bir şey. Korkundanma. Ошондо эненин жалгыз баласы болуп калабы? Жалгыз баласы, эң улуу, эркек өкүрөгү. Bizim mangdayızda jarqırab jaynap yürüyorum apa. Biz daha bir jol sizni yaxshi ko'ramiz. Daha bir jol tug'an kuningiz menen. Tug'an kunda jarqirab bo'lsangiz apa. Rahmat kızım. Rahmat sizga ushbu yoshda yetkiniz bizni so'raysiz. Adaletni qo'yib qo'yganingiz uchun cho'ng rahmat apa. Daha bir jol sizni yaxshi ko'ramiz. Daima mangdayizda yuraveringiz, ha? Jarqirab jaynap o'ylab shu yuzimizdan yurib. Макул, сиздер дагы тынч болуңуздар. Макул, рахмат. Чоң сиздердин куттуктооңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мына Россиядагы баласы менен жана Бишкектеги кызы менен сүйлөштү. Биз болсо программанын калган бөлүгүн саналуу секунддарда кайрадан улайбыз. Жашоо өткүнчү ата-энелердин кадырына жетеле. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу. Апалардын өмүрү Аллахка аманат. Бир тууган сиңдиси өзүнүн белек бешкектерин ирсалап эжесине тагыраагы ирсалап энебизге тапшырып атат. Көрүңүздүн көрүп болуп жүрүп абже. Ошол жолукта ушу салынып болбой, баары жака баш көз болуп, бир туугандарыма баш көз каш болуп, билбегенин билдирип. Мына ушинтип арчаган же өзүңүз каалаган шакекти алууга болот. Подарканын улугу куругу деп коет, тура эле. Өзү кошуп, пенсияны коштуруп анан кийин базарга чыгат го бир күн айыр салат эле акырып пулду кампайтып алып туруп. Сюрприз кылып койдум да буларга. Ооба. Эми эле мындай туулган өткөзүш дагы эсте кала турган болот да. Кийин мисалы бул жашка чейин миңдеген, жүздөгөн эми туулганды өткөздүңүз да эми бир топ туулганды өткөздүңүз турабы? Бирок ушунузу башкача болсун деп кыздарыңыз ниет эле кылган эле, мына ушунузу башкача болуп атат. Менин энем программасына сиздин дагы катарын энелердин катарын сиз дагы толуктап, мына Кудай буйрса жакынкы күндөрү 1-2 күн ичинде сиз дагы ушул баардык энелер сыяктуу соц тармактарда жайнап сизди негизи балдары эмне үчүн энелерин тарттырат? Эмне үчүн бул программага чыгарышат? Анткени бул коомго тартип болсун, коомго тарбия болсун, эне менен бала жакшы болсун, ынтымактуу болсун, ушинтип бири-бирин сыйлашып жүрсүн деген таризде максатта биз атайын ушу Мен энем программасын ойлоп тапканбыз да эне. Ошон үчүн эми ушул учурдан пайдаланып, алыста жүргөн балаңыз, анан Бишкектеги кызыңыз, жаныңызда отурганда улуу кызыңыздын бир максаттары бар, өзгөчө жазгүл кызыңыз баса бергиле деле, апам жакшы ырдайт депчи. Үнү да жакшы, өңү да жакшы депчи. Ошон үчүн эми өткөн кеткен бир жакшы эсте калган бир маңыздуу, мукамдуу үнүңүздү угуздурганча бир ыр тартуулап койсоңуз, бир 4 куплет эне. Кыздарым, сиңдерим ырдап берип. Алар да ырдайт, алар да ырдайт. Сөзсүз. Сиздики башка да эне. Кыздар кандаган жигиттер ырдан. Мен ырдайм мен. Балдарыңыз жөнүндө Kızıldan oydursam, kızımdan intildursam, kızımdan intildur, ay balpayatırda otursam. Karadan oydursam, oğlumdan intildursam, oğlumdan intildursam.
толтырып, ай балпай әптерді отырсам. Oğlumdun oğlum, ul үйін толтырып, ай мен балпай әптерді отырсам. Ой, рахмат. Алыста жүрген қызы дағы, жанында жүрген балдары дағы Нушененің үнін ардайым ұққанда бір өздерін бір нервтерін басаңдатып, анча-мынча маселелерін, проблемаларын ұмытып қалса керек деген бір тілек мақсатта атайын Ерсалат деген енебізді дағын ырдатып алдық мұнакей. Эми учурдан пайдаланып, ушул сиңдилери топтолуп туруп бир тууган эжесине арнаган бир ырларыңыз болобу, же бир өткөн кеткен турмуштагы бир кызыктуу окуяларыңыз болобу, ошолордон айтып берсеңиздер болот. Же ырдап берсеңиздер болот, канакей. Кимиңиздер ырдап бересиздер мына? Бир куплет болсо да ырдап коюңуздар. Бул тарыхый кадр болуп, тарыхый тасма болуп кала берсин. Кана эми үйдө, сыртта жүргөн бир жакшынакай бир ырларыңыз болсо. Turmuşda aç bolobuz, tok bolobuz. Жашоодо bir бөксөрүп, bir толобуз. Асманда жанып учкан чагылгандай, дүйнөгө bir жарык этип жок болобуз. Ой, рахмат. Жакшы элер дагы эркен жаш кезинде, энебиз дагы да. Эми сиз дагы эми ушу катардан кургалбай дегенде ушул энебиздин бир мынакей көзүнчө, бир тууганыңыздын көзүнчө бир бүгүнкү туулган күндүн урматына карап бир. Мен бүгүн ушу абжемде бир туугандарым чогулуп калган экен, ушу абжем шутосун, ушу абжемдин туулган күнүнө арнап ушу алым жетишинче бир куплет ырдап берейин. Жагымдуу сөздөр менен, жарыкер көздөр менен, жаркырап күлүп турган жайдары көздөр менен, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Рахмат. Энебиз бир аз заманбап ырдан баштады, бирок аябай сонун болду. Мисалы, муну моюнга алышыбыз керек, же баягы азыр эми ушул учурдагы мүнөттөр, ушул учурдагы сөздөр, ырлар эч качан сиздердин да эсиңиздерден чыкпайт. Ошол эле мезгилде бүгүнкү туулган күн ээси Ерсалат энебиздин да эсинен чыкпайт. Ерсалат эне, эми бир мындай бир туугандарыңыз менен катарлашып отурасыз да, бир кызыктуу окуяларды айтып берсеңиз, ушул 3-4 сиңдиңиздин бир характерлери, мүнөздөрү жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы. Кандай чоң ойдуңуздар? Рахмат. Айтып берсем эми эң чоңу мен. Анан ушу 5 кыз, 3 уулбуздар. Булар менин аябай жакшы ата-энебиз дагы ушундай көргөн, өскөн жер топуктуу, жакшы болгон. Апам, атам өтүп кетти. Чоң ата, чоң эне өнүп өскөн жерден балдарыбыз. Бирок мен канчалык насаат айтып, ушундай деп айтсам, ушу бир сиңдилерим, өкөлөрүм отказ кылбай, көкүрөктү кармап коюп, эже бир ооз сөзүңүз деп, мен буларга терең ыраазычылыгымды билгизем. Биринен бир мындай сөз укпадым. Только сүйүнүч, оюн, күлкү. Ушинтип анан ошо мен тарбиямдан кийин, апамдан кийин мен тарбиямда өтүп, ушунду чоңоюп, өнүп өсүп, бала чакалы болду. Алды кыз берип калды, аркалары да бала үйлөп, уул үйлөп, кыз үйлөп, күндө той күндөйм ошентип чакырып, абже деп биринчи эмеде чакырышат, балпайып төрдүн көркөлү ошол жерде отурат. Мен терең ыраазычылыгымды билгизем бир туугандарыма, кыздарыма. Рахмат. Эми жанатан бери ушул жерде ушу бир жигит келип катарыбызга кошулуп отурат да, мына ушу жигиттен бир маек алсага сиз кимиси болосуз? Тайнем болот. Тайнеңиз тууралуу бир мактаныңыз кана. Сиздин тайнеңиз башка тайнелерден эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Тайнем ошо боорукерлиги, баарына тең караганы. Мен туулган күнүнө келдим,
өмүрүн берсин, ден соолук берсин. Жакшылап дайыма ошо жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Ден соолугун берсин. Bundan кийин дагы 100-200 жыл туган күн өткөзүп, жакшылыктар үстүндө жүрө берейин. Ой, мен айтканыңыз келсин, айтканыңыз келсин. Ушул бала 2-класста окуйм деди да. Сенен бир интервью болбоймбу? Жаап калды ушул балачы мага. Бул эне ким? Кана? Тайнем. Тайнең болобу? Тайнең жакшы көрөсүңбү? Ооба. Чоңойгондо канча жардам бересиң тайнеңе? Чоңойгондо иштейм, тайнеми карайм, жардам берем. Тайнемди ар жака алып барып келем. Машина алам, тайнем ойнотуп келем. Ой, молодец. Азамат. Арзуу тилектериң дайым кабыл болсун, Болтура. Не дейбиз балам, ошо балдарыңыз менен тең келсин, өмүрүңүз оң болсун. Ошондой жакшынакай элдин жакшы паталарын алып, сыймыктанып, алкыштарын алып, иштериң жүрүшө берсин. Дайыма ушундай жакшынакай күлүп жайнаган ушу пандам дегендерге келип ушу кызматын кылып жүрө бер. Не тилесең тилегиңе жет, ойлогон максатыңа жет. Уулду үйлөө Кудай кааласа уул болсо, кызды чыгар. Сен да бизге ошоп, мага ошоп, ушу менин жашыма ошоп балпайып төрдүн көркү болуп, не тилесең Аллахым тилегиңди берсин. Кыздардын бүгүнкү туулган күн жактыбы? Сюрприз жактыбы кыздарыңыздын уюштурган сюрпризи? Кудайга шүгүр, бирок билбеген сюрприз өтө кызык болот экен. Мен аны сырттан кирип келе айтып, мына укам отурса, не болду адашып кирип отуруп, эмне деп калат, эмеде калдым. Муну балкыздар билгизбей мага ошондой кылып атпайбы. Рахмат, ушу кыздарым бар экен, бир туугандарым бар экен, онон башка мага эч неме жок. Эң артыгы ушулар. Кудай кааласа баары жок жакты, Кудайга шүгүр. Ушу бир туугандар менен бир эки буюм чай ичсем де мен ушунчалык дагы жашарам да мындан дагы. Кудай кааласа. Рахмат. Эгерде сизге жаккан болсо, анда биздин да программа максатына жеткен болот, урматтуу көрүүчүлөр. Эгерде сиздердин дагы ушул Ирсалат энебиздей балпайган энеңиздер, апаңыздар болсо, анда бизге кат жазыңыздар. Биз күн түн кызматтабыз. Дээрлик мамлекеттин Кыргыз Республикасынын бардык аймактарына барганга даярбыз. Менин программасынын бул жолку чыгарылышы ушул Ирсалат эненин сүйүнүчү менен, туулган күнү менен жыйынтыкталып отурат. Кийинки мына ушундай энелердин сүйүнүчүнөн, кубанычынан жолукканга чейин эсен аман туруңуздар. Мына өзүңүздөр көрүндүңүздөр Ирсалат эненин канчалык бактылуу болгонун, канчалык толкунданганын, канчалык сүйүнгөнүн, ыраазы болгондугун көрдүңүздөр, күбө болдуңуздар. Ар дайым, ар күнү намаз окуганда өзүнө дуба кылганды унутуп койгон бир гана бул ааламда бир жан бар экен, бул эне. Балдарына, неберелерине, кыздарына, эли журтка, бардык дүйнөдөгү бардык адамдарга батасын берип, эл аман болсун, жер аман болсун дейт дагы, бирок өзүнө келгенде унутуп коет экен да. Мына ошол жан жалгыз гана эне. Эч бир жан ага окшош албайт. Ошонтип урматтуу көрүүчүлөр, бул жолку чыгарылыштагы ушул Ирсалат энебиздин туулган күнү менен жыйынтыкталды. Кийинки энелердин туулган күнүнө чейин аман болуңуздар. Чоң рахмат.